Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. Ушул орозого жетишкен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам, салаваттарды айтабыз. УТРК чүйдө орозодо 30 күн тиле долбоор эфирде сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз Кудай буйрса ушул адал жөнүндө сөз кылабыз. Биздин суроолорго, элден келген суроолорго жооп берүү үчүн биздин устазыбыз келип калган. Максат Атабаев, муфтияттын адал бөлүмүнүн башчысы. Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Алейкум Кош салам. келдиңиз. Рахмат, Алла кабыл болсун. Биринчиден, ушул жалпы биздин жамааттын атынан ыраазычылык билдиребиз. Орозоңуз кабыл болсун агай. Эл журт менен амандашып калсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Кудай таалам кармаган орозоңуздарды кабыл кылсын. Мынакей жакшы ниет менен орозо учуру дагы келип калды. Негизинде багыл мусулман баласынын эң бир жакшы бир учуру бул орозодон орозого жетип, ошол орозону багыл майрамдык маанайда тосуп алуу экен да. Ошол баарыңыздардын кирип келген орозоңуздар менен Кудай таалам кабыл кылсын, карман орозоңуздар өздөрү көйүндө кабыл болсун демекчибиз. Биз дайыма дубадабыз. Рахмат, Алла разы болсун. Эми дароо эле ошол бүгүнкү темабызга өтөлү. Бул өтө актуалдуу темалардан баягы биз эми кыргыздарды адал деп коет, анан дүйнөлүк баягы стандартта халал деп коет. Анан ошол мынакей ошол тармакта көп иштерди жасап атасыздар. Ат көтөргүз, нар көтөргүз. Бүгүнкү теманы ачып берсеңиз. Негизинен эле туура баамдадыңыз, багы адал тармак абдан бир кең тармак да. Анан баягы адал дегенде эле биздин көңүлүбүз багы мал сойгондо эле ошол адал деп билебиз. Бирок ал ой менен чектелүү туура эмес. Негизинде адал тармак абдан кеңири тармак. Биздин жашообуздун адалдыгы, тамак ашыбыздын адалдыгы, өзүбүздүн жүргөн тургандыгыбыздан бери бул адал тармагына тиешелүү да негизиненчи. Биздин жашообуз адал болсо, дуабыз кабыл болот. Биздин баскан турганыбыз, тапканыбыз адал болсо, үй бүлөбүздө береке болот дегендейчи. Мынакей Кыргызстан мусулмандары дин башкармалыгы дагы ошол адал бөлүмү Кудай буйрса ошол элибиз үчүн көптөгөн иштерди алып барууда. Биз ачыгын айтыш керек, багы мүмкүн болушунча адал тармагын кеңири ачып беренге аракет кылып атабыз. Мисалы, жөнөкөй эле күнүмдүк турмушта колдонулган биздики тамак аштан баштап биздин жашоо шартыбызга чейин. Мисалы, биздин ой жүгүртүүбүзгө чейин адал болушубуз керек. Бири-бирибизге болгон жанагы жек көрүү, кандайдыр бир көрө албастык деген нерселер болот. Таарыныштар. Өзгөчө ороз айында удалдетип баардан жок кылып. Ооба, негизинен багы ушуга мүмкүнчүлүк түзүлгөн айда, багы жүрөктү кең ачып, анан бирөөгө болгон нааразычылыкты унутуп жок кылып, анан кийин багы эгерде таарынтып алган болсо, ачык эле айтып, же болбосо ушактап алган болсо, кечирип коюңуз, ушул ыйыгайда мени кечирип коюңузчу, сизди ушул ушактап алдым эле, бир жаман сөз айтып алдым эле деп, ошолордун баардыгы биздин жашообуздун адал тармагына тиешеси бар да. Ошон үчүн Кудай буйрса ушул эң ыйыгайда бири-бирибизди кечиришип, жашообуздун оңолушуна, жашообуздун адал болушуна өзүбүз аракет кылышыбыз керек да негизинен. Жакшы. Анан ошол баягы эмне үчүн ушу азык түлүктөр жөнүндө сөз кылалычы. Азык түлүк дегенде эми ар кандай азык түлүктөр келип атат, ыйлыктап атасыздар, баягы сертификат берүү, анан ошол тармакка токтолуп берсеңиз. Негизинен чындыгында азык түлүк тармагында абдан бир көңүл буруп, биздин мүмкүн болушунча этияттык шартта биздин тамактанганыбыз жакшы да. Багы сырттан бизге көптөгөн товарлар экспорт болуп мамлекетибизге кирет. Экспорт болуп келген товарлардын баардыгын тең биздин мамлекеттик ветеринардык кызматыбыз толугу менен адамдын коопсуздугуна зыян келбей тургандай кылып декларациясын толтуруп, текшерүүдөн өткөрүп анан киргизет. Бирок баардык эле тармактар продукциялар дейбизби, адал продукция кирбейт. Мисалы, күнүмдүк балдарыбыз жеген мармеладтан тартып, биз жеген эт азыктарына чейин, un азыктарына чейин, таттууларга чейин баардыгы тең адал болуп кирбейт. Анткени баардыгынын курамында жанагындай биздин шариятыбыз тыюу салган элементтер, ингредиенттер колдонулат. Ошон үчүн ар бир тамак ашыкты аларда, же болбосо кандайдыр бир азыкты аларда сөзсүз түрдө анын курамын карап, курамына маани берип, жанагындай составтарын окуп сөзсүз түрдө андан кийин биз азыктанып, же болбосо азыктарды алышыбыз керек да негизиндечи. Жакшы. Ушул адал деген түшүнүк жөнүндө да айтсаңыз, анан код боюнча дагы. Негизинде адал деген түшүнүктү биз этти эле
алып алып экенбиз, анан малды адал сойсура депчи. Негизинен адал деген түшүнүк биздин тамак ашыбыздан бардыгында бар. Мисалы биз ушул көп учурда кыдыруу менен текшерүү иштери менен алек болуп калабыз да. Анан барсак эле жок биз адал иш кылып атабыз дейт. Мейли биз багы тамактануучу жайларды барып калган учурдачы биз адал тамак жасайбыз. Элибизге бир гана адал беребиз дейт, бирок мейли бир көрөлү деп анан баягы тамактарга кошулчу азыктарды көрүп баштаганда эле багы чекесинен чыга баштайт да. Мисалы ошол эле соустардан чыгат. Соустар мисалы кээ бир тамактардын даамдарын мыкты кылыш үчүн жанагындай винный соустарды колдонот. Белгилүү эле бир тамактануучу жайларда колдонот. Анан биз айтабыз, жок, Мусулман Биртоганым келиңиз, могул багы кетчуптун курамында, же болбосо ушул ингредиенттин курамында шариятта тыюу салынган мисалы азыктар бар экен. Ошолорду алып койсок, мусулманга клиенттерге башка адал азык бергенге себепчи болосуз депчи. Кээде мал союучу жайларга барып калабыз. Мал союучу жайларга барганда биз айтат, мынакей биз шариаттын нормасына ылайык союп атабыз деп багы көрсөтүшөт, бирок шарият бисмилла Аллаху акбар менен чектелбейт экен да. Анын санитардык талаптары бар, мал союунун өзүнүн эрежелери бар, багы адамдын коопсуздугу бар. Жанагындай мисалы кээ бирде мал сойгон жерлерге барсак, ичи карынды жерге жарып алышып, анан ичи карынды жерде калат да. Ошондой учурлардан бери айтабыз, жок, ооба тигил жагыбыз адал болот, булак элдин саламаттыгы болот атып бияк. Андан кийин эки оттор боюнча айтып калдыңыз. Ооба, биздин көптөгөн азыктардын курамы эки оттордон турат өзү. Бизде багы шариятыбыз уруксат берген адал эки оттор бар, күмөндүү эки оттор бар, анан арам эки оттор бар негизинде. Мисалы көпчүлүк азыктарга эмугляций деп коебуз, 476 эки от бар, бул күмөндүү да. Көбүнчө мисалы таттууларда, жанагындай бал муздактарда, жанагындай азыктарда колдонулат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында бул боюнча өзүнүн социалдык баракчаларына байма-бай жарыялап келет. Мынакей бул жерде чыныгынан Е120 деген бизде шарият тыюу салган арам эки от бар. Бул кадимки кашнел куртунан алган боек. Муну көпчүлүгү биле беришпейт экен. Мен ушундан учурдан пайдаланып айтып коеюн. Мисалы көп учурда бул помадаларда колдонулат, жанагындай йогурттарда колдонулат, кээ бир жанагындай шоколадтарда колдонулат. Булардын баарын биз маани бербейбиз. Тилекке каршы. Тилекке каршы маани бербейбиз. Бирок жеп атабыз да. Мисалы балдарыбыз мармелад жеп атат. Мармеладдын курамын окуган жокпуз да. Кадимкидей эле ал чочконун азыгынан жасалган ингредиент. Сөзсүз түрдө багы курамына маани берип, эки отторго маани берип, анан алышыбыз керек. Азыр соц тармак кеңири жайылып калбады. Муфтияттын адал бөлүмүнүн ошол Instagram баракчасында эки оттор бар. Чыгарып алып, телефонго көчүрүп алып, анан багы кандайдыр бир азыгаларда ошону көрүп, бул эки от болбойт экен, мусулмандар үчүн тыюу салынган экен деп, сөзсүз түрдө курамына маани берип, анан азык алыш керек. Ошонун баардыгы баланын денесинин жандай ыйманда бекем чоңоюшуна себепчи болот да. Жакшы. Ошол муфтияттын адал бөлүмүнүн башчысы Максат Атабаев ушу бала чакасы менен деги эле өзүңүз мындай баягы көчөлөрдөн тияктан бияктан тамак алып жейсизби, жебейсизби, кандай? Кайсыл жерлерден тамактанасыз? Эми ачыгын айтыш керек да. Эл сурап атат да. Ооба. Абдан сонун суроо. Эми биз көбүнчө үйдөн тамактанганга аракет кылабыз. Анан эгер баягы эми турмушта чакырыктар болуп калат, же болбосо жанагындай жумуштан шашылып келген убактар болуп калат, көбүнчө ошол адал сертификаты бар, адал сертификатка ээ тамактануучу жайлардан барып тамактанабыз. Өзүбүздүн барганда сурайбыз, ошол адал сертификатыңыздар барбы? Бар деген болсо ошол кайсыл тармактарга калган, ошолордун баарын уялбай, тартынбай сурап, анан тамактанабыз. Агай, ушул жерде адал сертификатты кимдер берет? Кандай окутуп бересиздер? Ошонун баягы ушул тармакта иштеген дагы адамдар бар. Алар кимдер? Негизинде азыр адал сертификатын ошол Кыргыз стандарт, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен биргеликте берет. Негизинде көбүнчөсү ойлошот ошол адал сертификатты алуу оңой депчи. Мындай көбүнө бул баягы
жеңил эле алып алам деген ойлор бар да. Кээ бир ишкерлер бар, кээ бир компаниялар бар бүгүнкү күнгө чейин адал сертификатын ала албай атат. Эмнеге деген суроодо мисалы экспортко болуп келген товардын курамында жанагындай шариатка каршы ингредиенттер бар. Анын баягы адал сертификатын же болбосо баягы бул эмне деп коет, адамдын ден соолугуна коопсуз деген сертификатты алып бере албагандыгы үчүн ошол товар адал сертификаты берилбей турган мекемелер да бар. Биз аларга сөзсүз түрдө ошол адамдын коопсуздугу болгондуктан ошол ар бир товардын ингредиентин дыккат карап, шариатка туура келеби, биздин фатва бөлүмү, биздин шариат комитети карап, андан кийин анан биз четимди чыгарып беребиз. Андан кийин багыл адал сертификатын алышат да. Бул жерде багы санитардык талаптан баштап бардык процесс тыкыр көзөмөлдөн өтүп, текшерүүдөн өткөндөн кийин гана адал сертификаты берилет да. Бул багы оңой жол менен берилбейт. Жакшы, өтө элден келген суроолор өтө көп. Өтө көп. Ошондой болсо дагы жанагы сиз айткандай өткөндө бир байке айтат. Сертификат адал деп турат, анын ичине кирсек, арактарды эле сатып атат бир, баардыгы бар экен дейт. Анан ошол жерде алган баягы азык түлүктөр адал болобу деп атат да. Негизинде биз дагы баягы көрүп калып атпайбызбы? Кээде өтүп баратсаң, жанагы сырттарын адал деп жазып коюшат, логотиптерди коюп коюшат. Чоң-чоңчу. Анан биздин жарандарыбыз көрүп, адал экен деп азыктанып атышат, жеп атышат. Баягы бул мен айтат элем да, бул элди алдоо депчи. Анткени бул биздин мыйзамдарыбызга дагы каршы келет да. Себеби дегенде бул атайын бул боюнча мыйзам бар. Негизинен ошондой деп жазылып, сыртында адал деп жазылып турган болсо, ошо мекендештерибизден бир суранат элем, ичине кирип тартынбастан сураңыздар. Сиздердин адал деп турат, эмнеңиздер адал? Этиңиздер адалбы, же ошол тамактануучу жай адалбы, жанагындай тамакка кошула турган азыктар адалбы, эмнеңиздерге адал сертификатын алдыңыздар эле бир көрөлүчү деп көрүп тааныш керек. Анан сиз айткан боюнча бул биздин шариятыбызга да туура келбейт. Жанагындай сыртын адал деп жазып койгондун ичине жанагындай ичимдиктерди сатып кое турган болсо, бул өтө туура эмес. Тиешелүү орган тарабынан мындайларга чара көрүш керек. Анткени ушул баягы тест сатымдар болсун, кафелер болсун аябай көбөйбөдү. Ошого баягы биздин эл дагы ошол сөзгө мынакей ишенет экен. Бүгүнкү темабыз ушу адал деген эмне деп атпайбы? Ооба. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер орозодо 30 күн, ушул орозодо 30 саак жөнүндө сөз болуп атат. Ушул биздин орозодо 30 күн теле долбоорунда демирчи болгон Алмазбек байкебизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушул орозону колдоп, ага чыккан алдымдарды колдоп демирчилик кылып атат. Ыраазычылык билдиребиз. Анан адал азык тууралуу маалыматты сатып алуучу кантип текшериши мүмкүн дейт? Негизинде ар бир жаран маани берип, ар бир продуктун алып атканда сөзсүз түрдө текшерип алыш керек. Эмнеге бардыгы жанагындай мындай сиздер сыяктуу адалда маалымат жок эмнелер бар да. Анан ошол сурашып атат да, биз алдык дейт, адал деп жазып коюптур. Анан билген жокпуз, күнөөсү кимге дегендей суроо келип атат да. Негизинен ушундай учурда баягы биздин ишмердүүлүгүн жаңы баштап аткан байкелерде дагы көп болот да, негизиненчи. Мына кече эле биздин бир байкелерибиз келиптир, ушул халал сертификатын алалы дедик эле депчи. Анан сүйлөшүп отурсак, продукциялардын бардыгын тең базадан алат. Мисалы, этти каяктан аласыз десем, этти Аламизинден алам дейт. Анан этти алганда сиз сурадыңызбы, ушул адал сертификаты барбы экен, атайын сертификатка ээ болуп турбу десем, адал сертификатым бар деп койду деп жооп берип атат да. Анан биз базадан карадык, ал киши эч кандай баягы адал сертификатка ээ эмес. Бирок баягы шарият жактан ооба, ал киши өзүнүн мойнундагы парызын аткарып сурады. Эми ал жоопкерчилик сатуучуда болуп калат да. Ошондой эле сиз айтып аткандай, сөзсүз түрдө ар бир азыкты алып атканда баягы курамын дыккат карап, азыр интернетте өнүккөн заман, интернеттен курамын сүрөткө тартып туруп эле QR код менен интернетке жазсам, ушунун адалдыгын баягы шариятка каршы келбейби деп жазса эле толугу менен чыгарып берет да. Google чыгарып берет. Ошентип көңүл буруш керек да. Жакшы, Максат агай, анан бир маселе бар. Ошол биздин азыр Кыргызстандагы жарандар болсун, баягы биздин элдерибиз, ишкерлер ашкана, тойкана, кафе ачканда алдымдарды, молдолорду, кыйындарды, анан ошол элге таанымал ырчы чоочуларды алып келип чакырат да, анан баягы баталат.
анан баардыгы жакшы деп, жана ошолорго да ишенсе болобу, кандай? Жок, мен айтат элем, Сөз биринчиден сертификатын сураш керекпи? сөзсүз түрдө сертификаты болуш керек. Ошол биздин ишкерлер кандайдыр бир ошондой тамактануучу жайларды ачып атканда сөзсүз түрдө биринчи ачаардан мурда адал сертификатын алыш керек. Андан кийин аалымдарды чакырып баталган туура болот деп ойлойм да. Мисалы, биздин бир инилерибиз, Алла ыраазы болсун, ушул түрк ашканасын ачып аткан экен. Анан бизге кайрылып, ушул мен ыраазы болгон жерим, алдын ала ачып, биз ошол ингредиенттердин баардыгын алып келдик. Сиздер бир көрүп берсеңиздер, сиздер адал, ооба шариаттын нормаларына туура келет дегенден кийин мен аалымдарды, устаздарды, агаларды чакырып баталгым келет. Анткени мен ошол ишмердүүлүгүмдү адалдан баштасам деп, ушундай багы биздин азаматтуу инилерибиз бар да. Анан негизинен ошо багы иерархия боюнча кеткенде өзү биринчи адал сертификатты алып туруп, анан устаздарды чакырып, анан багы жанагындай жарнамалаган туура болот. Тартиби, Тартиби, эрежеси ушундай. Балким аны билбейбиз да. Мисалы, азыр көптөгөн сырттан келген кетчуптарда, мисалы, кошулмаларында күмөндүү жана багы зыяндуу ингредиенттер бар. Ошолор менен биз аалымдарды тамактандырып атпайбызбы? Ооба. Ошон үчүн ал туура эмес болот деп айтат элем. Жакшы. Урматтуу элебизчилер, демек өтө диккат көңүл буруш керек суроолорго өтсөк. Адал азык менен кадал азыктын айырмасы көрүүчүнүн ден соолугуна кантип таасир этет деген суроо келиптир. Негизинен бул адал тармагы өзү ушу мен адал бөлүмүндө иштеп атып ушуну түшүндүм. Биздин өзү Алла Таала берген ден соолугубуз бул аманат да. Биз аманатка эч качан кыянат кылбашыбыз керек. Сөзсүз түрдөчү. Мисалы, кээде багы шашылыш түрдө бир жерден жанагындай жей калышыбыз мүмкүн. Мен ветеринардык кызмат, мамлекеттик кызматта иштеген Эрмек деген агай бар. Экөөбүз сүйлөшүп отурсак айтат, максат энем дейт, азыр коомдук жайдан тамактаныш деле өтө кыйын дейт. Мен ушул өзгөчө жанагы студент балдарга, мектепте окуган жаш балдарга жанагындай багы эс акыл тартып, өздөрү чөнтөгүнөн акча чыгарып, анан жанагы тамак сатып жегендергечи. Мынакей ал айтат, кээ бир тест атымдарда дейт, биз эми багы мамлекет тарабынан багы дыккат көзөмөлдөө да тамак ашычы. Ушунун эттерин текшерткенде жанагындай эмне деп коебуз, гамбургер, анан жанагындай бир тест атымдар, ооба, жана шаурмалар дейбиз, ошондой азыктарда өлүмтүк эттен жасалган учурлар көп дейт. Тилекке каршы. Тилекке каршы. Көбү ошондон алат дейт. Жөнөкөй эле бир ойлоп көрүңүзчү дейт. Эттин баасы 800-900 сом болуп атса дейт. Анан жанагынча этти алып туруп, бир шаурмаң 250 сом дейт. Бул акылга сыйбай турган нерсе да дейт. Мындай ойлоп көрсөк туура да. Мынакей кече жакында эле бир окуялар болду. 20га жакын адам жанагы ууланды. Бул да ошол барып түп нускасы тест атымдан болуп атат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бул биздин ден соолугубуз болгондуктан таасирин берет. Сөзсүз түрдө таасир берет. Кандай азык болбосун, биз өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн баардыгын этият шартын эске алып, анан азыктанганыбыз туура болот. Жакшы. Анан мынакей суроолор элден аябай көп келип атат да. Бул эми тема өтө актуалдуу тема да. 20 минутага өз батырыш оңой эмес. Анан адал дегенде эле азыр эми Кудайга шүгүр, биздин мусулмандар күндөн күнгө баягы дин агартуусу артып, аны изденип, ошол баягы сиз айтып аткан маселелердин баардыгын карагандар да бар. Анан карабай да тобокел менен кетип аткандар бар. Демек бул баягы адал тамактансак, өзгөчө ороз айында, анан жанагы адал тамак жесе, адал нике болсо, анан балдары дагы алдындар кыйындар чыгат деп атпайбы? Анан ушул жөнүндө да айтып берсеңиз. Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф деген аалымды баары тең билсе керек. Анан Өзбекстанга биз иш сапар менен барып калсак, ошол кишинин баласынын Куран чыгарган басмаканасы бар экен. Анан ошол кишинин баласы айтты да, ошол атам бизди дейт, эч качан баягы сырттан тамак алып келбестен өзүнүн тапкан эмгек акысынан алып келип анан азыктандырган депчи. Анан мен ушул окуяга кызыгып калдым өзүмчү. Андан кийин башка ушу шакирттеринен, ушу тааныштардан сурасам, ал киши айтат, ошол боюнда болгондон тартып эле ошол баласына, келинчегине бир гана өзү тапкан адал азыктан алып келип, анан азыктандырып, караса амал кылып, анан баласы ушундай бир Куран чыгарган басмакананын ээси болгон экен да. Анан бизди китепканасына алып барды. Алып барса, негизи багы
жаш балдардан тартып чоң балдарга чейинки бардык шарият боюнча китептер эң мыкты китепкана экен да. Мен көрүп абдан таң калдым. Чындыгында эми Куран басмаканасы абдан чоң басмакана экен. Биз экскурсия кылып аягына чейин чыга албай койдук. Негизи аябай чоң экен. Муну мен эмнени айткым келип атат? Биздин өзүбүздүн жашообузду адалдан баштасак, сиз айткандай, түп тамырынан баштап балдарыбызды адалдан чоңойтуп, анан адалдан нике курдуруп, анан адалдан үй бүлө баштатып, анан жашоосун адал кылып койсок, ошо балдарыбызга ушул адалдан азыктанып, анан үй бүлөсүн багууга үндөсөк, биздин коомубуз өнүгөт, өзүбүздүн багы иманыбыз бекемделет, акыл эсибиз тынык болот. Баракалла агай, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Жаңы эле баштагандай болдук эле, эми жыйынтыктап берсеңиз бул теманы. Рахмат, сиздерге да чакырып, ушул адал жаатында кандай иштер болуп атат деп кабар алганыңыздарга ыраазычылык билдирем. Сиздин ишиңиздерге да ийгилик, урматтуу мусулман биртугандар. Чындыгында ыйык айда чында абдан толкунданып да турам. Орозоңуздар кабыл болсун, тапканыңыздар адалдан болсун. Кудай таалам ушул кандай ниет менен ушул орозо кармасаңыздар, кандай ниет менен ушул дуа кылган болсоңуздар, кандай ниет менен бир ишкерчилик кылып иш баштасаңыздар, Кудай таалам баардыгын кабыл кылсын. Эң негизгиси ушул орозо айыбыз куттуу болсун. Кийинки орозолордун келишине чейин Кудай таалам бизди амандыкта, саламатта кылсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кудай таала ушул орозолорду Кудайым кабыл кылсын. Биздин ушул максат агай айткандай, адалга өзгөчө көңүл бурсак, жашообуз дагы жакшы болот, эки дүйнөнүн сыйлыктарына жетебиз деген ойдобуз. Кудай буйрса, тапканыңыздар, тутканыңыздар адал болсун. Кийинки берүүдөн амандашканга чейин Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.